Кечээ күнү Бишкек шаарында жайгашкан көңүл ачуучу жайлардын биринде студенттер күнү белгиленип жатканда эпидемиологдор, милиционерлер, элдик кошундун мүчөлөрү күтүлбөгөн жерден кирип келишти. Мекеменин ичинде бут коерго жер жок. Көңүл ачып жаткандар тартип сакчыларын көргөнү менен сестенишип да койгон жок. Атүгүл сахнада да рэп айтуу улантылып жатты. Күн сайын ковид жуктургандардын саны 500-дүн тегерегинде болууда. Бул инфекцияны оорулуу адамдын жанында бир нече мүнөт туруп эле жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү өтө жогору. Ал эми эч бир санитардык талаптар аткарылбаган көңүл ачуучу жайда 1,5 миңге чукул адам бар экени белгилүү болду. Учурдагы эпид кырдаалга жараша өлкөдө түнкү клубтарга, караоке барлардын иштөөсүнө убактылуу тыюу салынып келет. Эпидемиологдордун айтуусуна караганда, шамалдатуусу начар, аба жетишсиз болгон жайларда коронавирустун массалык жайылуу коркунучу жогору. Баарынан кызыгы, концерт болуп жаткан мекемеге өткөн аптада эле эскертүү берилиптир. Анда да массалык иш-чара өткөрүлүп жатканда атайын адистер барып токтотушкан. Бирок ал эскертүүдөн сабак алынбаганы белгилүү болду. Түнкү клубта акыркы ыр аткарылып жатканда текшерүүгө келген адистер протокол толтуруп жатышты. Сколько раз вот за период пандемии сколько уведомлений давали? Они вот буквально последние 14 дали уведомления. Это недавно, вот, в пятницу мы давали, правильно? Вот в прошлый раз после субботы, то есть, да? Вот, в субботу. Массаны топтоп алып, концерт уюштуруп жаткан клубка 13 000 сом айып салынды. Бирок бул акча бизнес үчүн өтө деле чоң сумма эмес дешет адистер. Бул жерде концерт болуп жатыптыр. Биз ошонун себебинде протокол түздүк. Бузуулардын кодекси боюнча 290 статья боюнча 13 000 штраф салынды, айыппул салынды. Андан сырткары түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү жана ошондой эле бул жакта катышуучуларды сыртка чыгарып, таркатып үйлөрдө жөнөтүп жатабыз. Санитардык врачтар, эгер дагы бир жолу аталган мекемеде массалык иш-чара өтө турган болсо, анда аларга карата чараны Ички иштер министрлиги көрө турганын эскертишти. Биздики жабык карадык, чечип калдык. Ал арада Борбор калаанын Октябрь районунда жайгашкан көңүл ачуучу жайында дагы студенттер күнүнө арналган концерт башталбай калды. Рейдке чыккандар ага жол беришкен жок. Вы в Инстаграме везде опубликовали, что у вас... Это не мы опубликовали, да? Первый Охрана тарабынан тоскоолдук болду. Булар айтышты, биз жабыкпыз депчи. Ошол себептен биз баягы алар менен конфликтке барбай, жабык болсо анда азыр биз РООдун балдарын таштайбыз, администрациянын балдарын таштайбыз. Бияка машинанын ичинде жылынып турушат, анан карап турушат. Кыскасы бул ушул жерде жаштар турган жаштардын көбүн баягы киргизбегенге аракет кылышат, айтып түшүндүрүп келбегиле болдугула бияктан бир эметкиле депчи. Давайте, девчонки, что стоим? Кетте. Октябрь району Борбор калаада коронавирус оорусунун жайылышы боюнча 2-орунда турат дешет адистер. Аталган райондун администрациясынын өкүлдөрүнүн айтымында тиешелүү чаралар көрүлүүдө, бирок тургундар ага олуттуу карабай жатышат. Ошол эле убакта музыканттар жана бийчилер иш-чараларга тыюу салынса, каражат кантип табабыз деп нааразы. Мы сюда пришли сегодня выступать. Биз азыр концертке бир чыгарманы аткарганы келдик. Ага жараша биз акча табабыз. Азыр биз иштеп, каражат таба албай жатабыз. Анткени милиция кызматкерлери келип, иш-чараларды токтотуп салышууда. Сейчас проводится очень много тоев. Азыр көптөгөн тойлор өтүп жатат. Бирок анда санитардык нормалар сакталбай эле өтүп жатканын көрүүдөбүз. Ал жактарда адамдардын саны да көп. Бизде тойлорго келгендей көп адам чогулбайт. Андай болсо неге мындай жайларга уруксат беришпей жатышат? Эпидемиологдор санитардык талаптар сакталбаган мекемелердин ээлерине чаралар көрүлөөрүн айтышууда. Март айынан бери ресторандарга, коомдук тамактануу жайларына, ар кандай ишканаларга, дүкөндөргө 2 миллион сомдон ашык айыппул салынган. Белгилей кетсек, учурда ресторандар менен кафелердин иштешине уруксаат берилген. Бирок келгендер ортодогу талап кылынган аралыкты сакташы керек. Ошондой эле коноктордун саны 50 адамдан ашпашы зарыл. Акмарал Сабатар, Рахат Жанибекова, Анастасия Соболева, Диас Сакимбаев, НТС.